Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, зикир бул өтө улуу ибадат. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал. Кыямат күнүндө инсанды дозок азабынан куткарып, бейишке жетелөөчү, инсандын жашоосуна береке берүүчү, анын жүрөгүн тынчтандыруучу ибадат болуп эсептелинет. Инсандын жасаган күнөөлөрүнө кафарат болуучу, анын өчүп кетүүсүнө эң чоң себепкер болот. Инсанды ар кандай күнөөлөрдөн сактап, күнөөлөрдөн калкан болуп, күнөөлөрдөн коргоочу болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бул зикир момундун сыпаты. Момундар Аллах Тааланы басса турса эстешет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды мактап өткөн. Аллазина язкуруна Аллаха қияман ва қуудан ва аля жунубихим ятафаккарун. Момундар Аллах Тааланы эгер тура турган болсо, отура турган болсо, жамбаштап жата турган болсо дагы Аллах Тааланы көп эстешет деп ушундай мактап өткөн. Башка бир аяттарында Аллах Таала ваззакирина Аллаха касиран ваззакират. Аллах Тааланы көп эстеген эркек менен аялдар. Аддаллаху лахум магфирatan ва ажран азима. Алар үчүн Аллах Таала өзүнүн кечиримин жана улуу сооп сыйлыктарды даярдап койду деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде момундарды мактап, алардын сыпаттары Аллах Тааланы көп эскеришет деп туруп, анын артынан аларга берилүүчү сооп сыйлыктарды баяндап берет. Аларга Аллах Тааланын кечирими болот дейт. Жасаган күнөөлөрү үчүн Аллах Таала аларды азапка албайт, аларды кечирип жиберет дейт. Жана алар үчүн алар ойлобогондой өтө үлкөн улуу сооп сыйлыктар берилери тууралуу Аллах Таала мына ушундай бизге кабар берип өтөт. Жана ошондой Аллах Таала башка бир аяттарында момундарды Аллах Тааланы көп зикир кылууга бизди буйруйт. Фаида кудиятус солату фанташиру фил ард. Эгерде силер жума намазын окуп кете турган болсоңор, анда жер бетине тарап кеткиле дейт. Вабитагу фадрилла. Аллах Таала силерге жазып койгон рызкыны жер бетинен издеп жегиле. Жана вазкуруллаха касиран лааллакум туфлихун. Мына ошо менен биргеликте эле Аллах Тааланы унутуп калбастан Аллах Тааланы көп зикир кылгыла. Мына ошондо силер кыямат күнүндө ийгиликке жетерсиңер деп Аллах Таала мына ушундай момундарды зикирге буйруп, жана анын артынан ийгилик келүүсү тууралуу баяндап берет. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралган кезде Муаз ибн Жабал пайгамбар саллаллаху сурайт: "Саалту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айюл амалу ахаббу илаллахи азза ва жалла." Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал кайсыл деп сураган кезинде дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтылат: "Ан тамута ва лисаника ротбун мин зикриллахи азза ва жалла." Аллах Тааланы зикир кылган абалында жан бериштигиң мына ушул эң жакшы амал дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ким Аллах Тааланы көп эстеп жүрө турган болсо, анда жан берип аткан кезинде дагы мына ушул зикир оозуна келет экен. Ал эми бул Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал экен. Ким жан берип аткан кезинде Аллах Тааланы эстеп жан бере турган болсо, ла илаха иллаллах деп, же субханаллах, астагфируллах, же алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билля, жана башка мына ушундай зикирлердин түрлөрү менен жан бере турган болсо, анда бул Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амал деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мактап өтөт. Жана ошондой эле бул зикирдин фазилеттери тууралуу келген дагы башка хадистерге өтө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул зикирдин фазилетин баяндап мондойча айтат: "Ая аджизу ахадукум ан яксиба кулли яумин алф хасанатин." Силердин бирөөңөр бир күндө 1000 соопко жетүүдөн алсыздык кылабы дейт. Юсаббихуллаху миата тасбихатин. Аллах Таалага 100 тасбих айта турган болсо, 100 жолу субханаллах, 100 жолу астагфируллах, 100 жолу Аллаху акбар, 100 жолу алхамдулилlah деп айта турган болсо, фаяктубуллаху лаху биха алфа хасанатин.
Аллах Таала мына ушул айткан 100 тәсбихинин сообун ага 1000 жакшы кылып жазып берет. Ва яхутту анху альфа хатиатин. Жана андан 1000 күнөөсүн өчүрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз күнүнө 100 тәсбих айта турган болсок, бизге 1000 жакшылык жазылып, биздин 1000 ката күнөөлөрүбүз өчүрүлөт экен. Эми бир күндө биз 200 жыл айта турган болсок анда канча болот? 2000 сооп жазылып, 2000 катабыз өчүрүлөт. Эгерде 300 айта турган болсок, мына ушундай көбөйүп кете берет. Канча көп айткан сайын мына ушундай бизге Аллах Таала жакшылыктарды жазып, биздин күнөөлөрүбүздү өчүрүп коет экен. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде мындай дейт: "Ма амила ибн Адам амалан анжалаху мин азабиллахи мин зикриллах." Адам баласы Аллах Тааланын азабынан куткара турган зикирден артыгыраак амал аткара албайт дейт. Аллах Тааланын азабынан куткаруучу эң улуу амал бул зикир дейт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таалага сүйкүмдүү болгон 3 сөз бар дейт. Биринчиси субханалла, экинчиси вальхамдулилла, үчүнчүсү ла илаха иллаллах, төртүнчүсү Аллаху акбар. Мына ушул 4 сөз Аллах Таалага эң сүйкүмдүү сөз дейт. Алардын кайсы биринен баштай берсең дагы эч кандай зыян болбойт дейт. Жана башка бир хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таалага эң сүйкүмдүү сөз субханаллахи ва бихамдик. Субханаллахи ва бихамдик деп айтыштыгын Аллах Таалага эң сүйкүмдүү сөздөрдөн деп баяндап берет. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадистеринде "Мен кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир" деп бир күндө 100 жолу айта турган болсо, анда ага 10 кулду азаттыкка чыгарды деген сооп берилет. Жана ага 100 жакшылык жазылып, андан 100 катасы өчүрүлөт дейт. Жана ага кошумча "Ва канат лаху хирзан мин шайтаны яумаху залика хатта юмсидет." Муну ошол күнү кечке чейин ал шайтандан корголот дейт. Ага эч бир шайтандар, жиндер дагы келип, ага зыян бере албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз эртең менен 100 жолу ушуну айта турган болсок, анда кечке чейин Аллах Таала бизди шайтандардан, жиндерден коргоп коет экен. Ал эми кечинде айта турган болсок, таң атка чейин Аллах Таала бизди жин шайтандардын зыянынан бизди коргоп коет. Биз мындан жалкоолук кылбастан ар дайым мына ушул зикирди эртең менен кечинде 100 иреттен айтып жүрүшүбүз керек. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кала субханаллахи ва бихамдихи фи яуми 100 марратин." Ким бир күндө субханаллахи ва бихамдихи 100 жолу айта турган болсо, анын каталары дейт, анын күнөөлөрү деңиздин көбүгүндөй болсо дагы Аллах Таала өчүрүп жиберет. Бул дагы зикирдин фазилети экен. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде-ким колун жүрөгүнө коюп туруп, Аллах, Аллах, Алла Робби, ла учрик биги шейан. Аллах, Аллах, мен Роббим, ага эч кандай шерик кошпоймун" деп 3 ирет айта турган болсо, Аллах Таала анын жүрөгүнө тынчтык орнотот дейт. Жана Аллах Таала муну ошол пендеси менен ар дайым бирге болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, эң улуу зикир бул Куран болуп эсептелинет. Куранды канчалык көп окуган сайын муну ошончолук сооп берилет. Курандын ар бир тамгасына 10дон сооп жазылат. Бул Курандын фазилети аябай улуу. Курандан канча сүрө билсеңиз, муну ошону кайра окуй бериңиз. Эгер 4 сүрө биле турган болсоңуз дагы, Курандан 1 сүрө биле турган болсоңуз дагы, муну ошону кайра окуй бере турган болсоңуз, сиз бул нерсеге сооп ала бересиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, жана Куранды башкага үйрөткөнүңөр" деп айткан. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала ушул Куран ээлерин кыямат күнү даражасын бийик кылып көтөрүп коет деген. Албетте сиз Куран толук жаттабаган болсоңуз дагы, Курандан канча аят билген болсоңуз, муну ошол намазга кошуп окуп, түн тахажжуд намазына туруп кошуп окуп, жана жөнөкөй жашооңузда ошону кайра кайталап окуп жүрө турган болсоңуз, анда сиз Куран ээлеринин катарына кошуласыз. Ал эми Куранды жакшы кыраат менен кооз кылып окуп жүрө турган болсоңуз, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул периштелер менен бирге болот деген. Ал эми ким Куранды кыйналып окуп жаттай турган болсо,
буга 2 сооп берилет деген. Биринчиси ошол Куранны кыйналып окугандыгы үчүн деген, экинчиси деген мына ошол Куранды окугандыгы үчүн бул адамга сооп берилет деген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Куранды көп окушубуз керек. Өзгөчө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ихлас сүрөсүнүн фазилети жөнүндө айткан, Фатиха сүрөсүнүн фазилети жөнүндө айткан, Табарак сүрөсүнүн фазилети жөнүндө айткан, Ясин сүрөсүнүн фазилети жөнүндө айткан, Бакара сүрөсүнүн фазилети жөнүндө айткан, дагы башка ар бир Курандын өзүнө жекече тийиштүү фазилеттери бар. Биз Куранга да бекем боло турган болсок, өтө улуу соокторго жетебиз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.